Салам, мен Максатмын. Диана экөөбүздүн жүргөнүбүзгө жарым жыл болду. Мен жоош болсом, ал тентек. Биздин кыялдарыбыз карама каршы, от менен суудай. Бирок биз бири-бирибизге тартылып турчубуз. Байкашымча, биринчи сүйүү болсо керек. Биз болгону 18 жашта элек. Жаңыдан эле экзамендерди бүтүрүп, университетке тапшырдык. Мен кедей үй бүлөдөн элем. Апам жалгыз чоңойткон. Ал пол жугуч болуп иштечү. Атам болсо бизди көп жыл мурун эле таштап кеткен. Анан Бактыгүл деген чоң энем бар. Ал түндүк жакта жашачу, бизден алыс жакта. Ал эми Диана болсо бай, бизнесмен Аскар Саматовдун кызы. Анан ал барчылыкта, токчулукта чоңойгон. Диана башка өлкөгө окууга тапшырыш керек эле. Бирок атасы биздин шаардагы университеттерге тапшырткан. Кызын Европага жибергенден корккон. Балким ал жактан жаман балдарга кошулуп кетет деп ойлогон. Бирок экөөбүздүн мамилебизди угуп, аябай өкүндү алып калганын. Качан мен алардыкына конокко барганда, кокустан сөздөрүн угуп калдым. Диана, эмнеге сен үйгө алып келдиң маданияты төмөн баланы? Ата, эмне деп жатасың? Бул менин досум Максат. Ал жакшы бала. Ал кедей үй бүлөдөн да. Анан сен аны менен кантип жашаганы жатасың? Же мени квартира алып берет. Анан тиги кедейди жумушка алат деп ойлоп жатасыңбы? Диана унчукпай калды. Ал сүйлөп жатты. Русланга эле тиесиң. Райымовдор аябай бай үй бүлө. Менин сулуу кызым го. Эчтеке эмес кызым. Мен сага туура чечим кылганга жардам берем. Кечинде кафеде отуруп, Диана экөөбүз сүйлөшүп жаттык. Кантебиз? Атасы каршыда. Диана мени сооротуп жатты. Атасынын тилин таап, уруксаат аларын айтты. Мен байдын кызын сүйгөнүмө өкүнүп жаттым. Ал болсо тамашалап, кантип кедей баланы сүйүп калдым деп коет. Убакыт өткөн сайын сезимдерибиз күчөй баштады. Мен анын колун сурадым, а Диана макул болду. Байкашымча, атасы чындап жинденген окшойт. Ал кызына белгизбей мени чакырды. Мен кичине коркуп турдум. Аскар Саматов чындап эле мага $100,000 сунуштады. Мен Диананын жашоосунан жоголуп кетишим үчүн. Мен акырын бирок чечкиндүү жок дедим. Жашоомду бузуп, жаман кылуу колунан келерин айтты. Андан көрө $100,000 алсаң, кедейликтен кутуласың деди. Апам дагы кубанаарын айтты. Ал жообун шашпай, ойлонуп туруп берсең болот деди. Мен эмне кыларымды билбей, ары бери басып жүрдүм. Акырында бир чечимге келдим. Чынында Диана экөөбүз пара эмеспиз. Ал байдын кызы, а мен кедеймин. Акыры бир чечимге келдим. Анан Диана менен жолугуп коштошоюн дедим. Акчаны алайын деген оюмда эле жок болчу. Кантип алмак элем? Сүйгөнүмдөн ажыраш үчүн. Кечинде Диананын сүйлөшү сөз бар деп чакырдым. Бирок Диана биринчи айтты. Ал кубанычтуу, боюмда бар деп айтты. Мен шок болуп калдым. Анан түшүндүм. Эч кандай коштошуу жөнүндө сөз болбойт. Мен аябай кубандым. Жакында ата болорумду угуп, бирок баарын ачык айтып, мага атасы акча сунуштаганын да айттым. Ал башында капаланды. Анан укмуштуу планды сунуштады. Мен ошол $100,000 алышым керектигин, анан биз башка шаарга качып кетип, ошол жактан жаңы жашоо баштайбыз. Эгер атам боюмда бар экенин билсе, алдыртып салат деди. Эртең менен Аскар байкенин кабинетине барып, Диананын жашоосунан жоголом деп макулдугумду бердим. Мен аябай капалуу баланы ойноп жаттым. Атасы аябай кубанды. Бир жагынан таң калып да жатты. Атасы менин кайгымды тең бөлүшөрүн жана эртерээк башка кыз табышымды айтты. Мен акчаны алып чыгып кеттим. Кечинде сүйүнгөн Диана жана мен алыс жакка учуп кеттик. Андан ары айылга машина менен бардык. Биз байкатпай барып чоң энебизди таң калтырдык. Бирок менин Бактыгүл чоң энем кубанганынан өзүн жоготуп кое жаздады. Анткени биз 10 жылдан бери жолуга элекпиз да. Диананын атасы баарын уккандан кийин аябай жинденгенин билип калдык. Анткени аны өзүнүн кызы жана бир кедей бала алдап кетти да. Аны бир гана Диананын ар кайсыл уюлдук аппарат менен жазган СМСтери сооротуп турду. Баары жакшы, сиз капаланбаңыз жана эч сарсана болбоңуз деген. Бир нече айлар өттү. Мен Диананын кеңеши менен акчаны башка бизнеске жумшадым. Иштер оңунан жүрө баштады. Төрөттүн убактысы келди. Ошондо мен аябай толкунданып жумуш менен алысып турдум. Качан мага чалып, бир баланын атасы болдуңуз дегенде төрөт үйүнө шашып барсам, ал жактан Диананын атасын жолуктурдум. Мен шок болуп калдым. Бирок атасы толкунданып турду. Анан да кубанып жатты. Диана менен небересин көргөнүн айтты. Анан эми кызым менен неберемди кантип бөлүшөбүз деп сурады. Жиним келип туруп, мен аялым менен баламды эч кимге бербейм деп чечкиндүү айттым. Атасы күлүп туруп мени сооротtu да, биз жөнүндө баарын билерин айтты. Эң башкысы баланын атын, анын урматына Аскар деп койгонумду угуп, ыраазы болгонун айтты. Мен кечке ойлонуп, Аскар деп коелук деп айтканымды эстей албай койдум. Анан мага жетти. Бул акылдуу аялымдын укмуштуу пландарынын бири экен. Чоң Аскар мени бекем кучактады. Анан экөөбүз жакын арадагы кафеге барып, кичүү Аскардын урматы үчүн кичине ичтик. Диананын атасы баласынын сүрөтүн кечке суктанып карап жатты. Кичинекей Аскар Саматовдордун бизнесин улантуучу бала. Достор, биздин каналга жазылгыла. Лайк баскыла жана алдыда комментарийге өз оюңарды жазып калтырсаңар болот.
Баарыңарга салам. Мен Бегимай, а бул менин апам. Ал аябай жаш көрүнөт. Саркеч да кийинет. Кээде эжең аябай сулуу экен дешет. Бардык досторум жана тааныштарым сенин апаңдай апабыз болсо деп суктанышат. Бирок мен каалабайм. Ал менин жашоому аябай тоскоолдук жаратат. Апам мени менен оңой эле отуруштарга бара алат. Ошондуктан ал мен үчүн эң жаман отуруш болот. Ошол жердегилердин көңүлүн өзүнө буруп, кызыктуу тамашаларды айтып, жыргашып жана кызыктуу оюндарды уюштурат. Менин капалып отурганымды көрүп, көңүлүмдү көтөргөнгө аракет кылат, ал мени ого бетер кыжырлантат. Мунун баары кичинекей кезимде эле башталган. Досторумду дайыма конокко чакырып, менин оюмча, апам досторду табышыма жардам берип жатса керек. Анткени мен кичинемден бери түнт кызык болчумун. Бирок анын жардам бергени чоңойгон сайын күчөй баштады. Ал ар дайым кызыгып досторумду сурай берет. Каякта болдук, эмне жөнүндө сүйлөштүк, кимдер менен тааныштым. Апам бат-баттан баарын конокко чакырат. Мен каршы боломун. Бирок мени бат эле алдап коет. Досторумдун баары макул эле. Жада калса тамашалап, эгер апаң келбесе, сен деле келбейли кой дешет. Бул мени аябай тынчсыздандырат. Бирок апама ошол жөнүндө эч нерсе деп айткан эмесмин. Себеби коркчумун. Анткени досторумдун мага болгон мамилеси бузулуп, урушуп кетебизби деп. Себеби мен жаңы досторду табышым оор болот. Мен жаңы досторумду жашыра баштадым. Бир бала менен таанышуучу баракчасынан тааныштым. Биз көпкө СМС жазыштык. Анан жолугушууга убакыт келди деп чечтим. Экөөбүз шаардын четиндеги кафелердин биринде жолугалык деп сүйлөштүк. Анткени тааныштарымды жолуктуруп калуудан корком. Биз аялдамадан жолугуп кафеге басып кирдик. Жолдон ал ар кандай тамашаларды айтып берди. Жана да жылдыздуу бала экен. Ичимден өзүмчө ойлондум. Бул бала менин апамды үйлөнүү тойдо эле тааныштырам деп. Маанайыбыз жакшы абалда кафеге кирип, бир столго отуруп, официантты чакырдык. Бир маалда тааныш бирөө кафеге кирип келип, маңдайыбыздагы кыздын артында бир киши менен сүйлөшүп жатты. Анан ал апам экенин түшүндүм. Эмне кылам деп шашып ойлоно баштадым. Жолугушууну токтотуп кетип калсамбы? Бирок ал эмне болгон киши экени кызык болуп жатты. Балким апам бирөөнү табып, мени досторум менен жайыма коёр. Баарын түшүндүм да, акырын жигитиме билгизбей, шпиондор сыяктуу менюдан көзүмдү чыгарып, апамды аңдып жаттым. Жаңы таанышкан жигитимдин көз карашын байкап калдым. Ал мени шектүү карап жатыптыр. Бирок сүйлөгөнүн токтоткон жок. Биринчи жолу кыздык шылтоолорумду колдонуп кеткенге аракет кылдым. Ар кандай сөздөр менен кечирим сурап, мага аябай жакты деп, биз дагы сөзсүз жолугабыз. Мен кечки электе кетишим керек деп шаштым. Ооруп калдым деп аша чаап койдум окшойт. Бала шок болуп калды окшойт. Ооруп калсаң тез жардам чакырайынбы деди. Мен ага жашынып алып, кафеден чыгып кеттик. Биз коштошкондон кийин толтур СМС жаздым, сарсана болбосун деп. Кайда жүрбөйүн апам мени аңдып жүргөндөй. Өзүмдү колго алып, апама баарын ачык айтып сүйлөшөйүн дедим. Качан апам үйгө келгенде, маанайы жакшы экен. Байкашымча жолугушуусу жакшы болгон окшойт, меникине караганда. Бул ого бетер жинимди келтирди. Анан мындай дедим. Апа, биз тезинен сүйлөшүшүбүз керек. Алтыным, мен душка түшүп кичине эс алып алайын. Жок, эгер азыр сүйлөшпөсөк, мен кетип калам, десем апам таң калып диванга отурду. Макул, мен сени угуп жатам. Сиз мени аябай эле коргоп жатасыз. Жетишет, мен эбага эле чоңойгом. Досторум менен сизсиз жолуккум келет. Анткени ар дайым баарынын көңүлүн өзүңүзгө буруп аласыз. Каякта, эмне кылып жүрөсүң, ким менен тааныштың, жана эмне кылдыңар деген сурактарыңыздан тажадым. Эгер кааласам, өзүм эле айтып берем. Сага чындыкты айтканга убакыт келиптир. Сенин менин жаман апа деп ойлошуңду каалабай. Ушундай жообу мени тынчсыздандырды. Качан сен боюмда барда, атаң жаман досторго кошулуп, жаман иштер менен алек болуп, сенин төрөлүшүңдү көрбөй көз жумган. Бул мен үчүн чоң сокку болгон. Сенин дагы жоготуп ала жаздагам. Ошондон бери тынчсыздана берем. Сени атаңдын жолуна түшпөй, жакшы досторду күтсө экен деп. Мен баарын сезип жатам. Сага ыңгайсыз болуп жатканын. Мен психологко бара баштадым. Коркуу сезимдеримден арылып, сага көбүрөөк боштондук берейин деп. Мен шок болуп калдым. Баарын түшүндүм. Мага эмес, апама жардам керек экен. Биз кучакташып ыйлап жаттык. Апа мени аябай коргоп туура кылдыбы? Мен билбейм. А силер эмне деп ойлойсуңар? Комментарийге жазгыла. Мен Мелис, жана силерге айта турчу бир окуям бар. Апам экөөбүздүн ортобузда бир дагы сыр жок болчу. Бирок кийинки күндөрү апам башкача боло баштады. Өтө шайыр жана бактылуу, стилдүү да кийине баштады. Тактап айтканда, жаш кыздарча. Анан да сүйлөгөн сөздөрү дагы жаш кыздардай боло баштады. Мунун баары жакшы дечи, эгерде апам жаш болгондо. Бирок ал 50гө жакындап калганда, мен кичинеден аңлый баштадым. Уюлдук аппарат менен сүйлөшүп жаткандарын угуп, кичинеден жумушуна жеткирип, кайра жумуштан кийин үйгө алып келип, ошондо байкадым. Апамдын жигити пайда болгон. Ооба, чоң киши эмес, дос дагы эмес.
жаш жигит экен, өзүнөн 20 жаш кичүү. Апам Алыкул Осмонов атындагы китепканада иштечү да. Байкашымча ошол жактан таанышкан окшойт. Мен апама боорукер болоюн деп чечтим да, апамды ачык сөзгө тарттым. Анан апам ал жөнүндө баарын айтып берди. Аны аябай мактап, жана эң жакшы бала деди. Суроолорду берип жатып, ал жөнүндө тактап сурап алдым. Иштеген жумушун жана окуган жери тууралуу. Кийинчерээк бул бала жөнүндө милициядан толук маалымат алдым. Көрсө, ал алдамчылык менен сурак алыптыр. Чынында башка бирөөнүн ордуна сурак бериптир. Бирок ал жөнүндө маалыматтар жакшы эмес экен. Ооба, мага дагы ошол Айбек туруктуу жигит көрүнгөн жок. Апам кайра тактап айтып жатты. Ал апаңды катуу сүйөт жана экөөбүздүн ортобузда чыныгы сезимдер деп. Мен апамды түшүнгөнгө аракет кылдым да, жана экөөнүн мамилесине тоскоол болбоюн деп чечтим. Бирок анын курбулары тынчсыздана баштаганда мен кыймылдайын деп чечтим. Алар апам болгон айлыгын ошол Айбекке коротуп, жада калса карызга дагы батып кеткенин айтышты. Мен Айбек менен жолугуп, апамды жайына кой, болбосо менден бирди көрөсүң десем, ал башында кыйын болуп жаткан, анан ыйлай баштаса болобу? Апамды жакшы көрөм деп. Ошол Айбек дароо эле апама арызданыптыр. Анан апам мага таарынып ыйлап чыр чыгарды. Мен деле кичине өзүм үчүн жашасам болобу деп. Атамдын өлгөнүнө 20 жылдай болгон да, мен уялганымдан апамды колдоюн деп чечтим. Апам кубанганынан асманга учуп, ар кандай жаңы иштери менен дагы алектене баштады. Көрсө ал бизнеске насыя дагы алыптыр. Мен өзүмдүн жардамымды сунуштасам, четке кагып койду. Анын акчалары менен Айбек башкарып жатканы мени тынчсыздандырып жатты. Эмнеси болсо дагы жакшылыкка үмүттөнүп жаттым. Байкашымча иштер оңунан жүрө баштады. Бир күн эле апамдын жини келип, уюлдук аппараттан колу бошобой калды. Мен апам менен дагы ачык сүйлөштүм. Көрсө, Айбек жоголуп кетиптир. Биротоло, акчалар менен 1 айдан бери жок. Көрсө, Айбек алдап кетиптир да. Апамдын жүрөгү талкаланды. Мен курбуларын апам менен жолугуп, сүйлөшүп көңүлүн көтөрүп коюусун сурандым. Өзүм болсо, досторум менен Айбекти издей баштадым. Анан аны Гавайиден таптым. Биз акчанын баарын кайрып алдык. Апам кичине өзүнө келди. Бирок баары бир маанайы жок эле. Бир күнү кечинде апамды кайра көңүлдүү жана бактылуу көрдүм. Менин барыма, бул кызыктуу жашоого жана жөн эле кубанып жатканын айтты. Бул мени кичине тынчсыздандырды. Баары жөн жерден эмес. Мен апам менен дагы ачык сүйлөштүм эле, ал баарын айтып берди. Айбек кайра кечирим сурап келгенин, апамды дагы деле катуу сүйөрүн айтты. Мен жиним менен: "Апа, акчанын баарын кайрага бердиндей көрбө. Эч камсанабастан, бул акчалар меники, жана алар менен эмне кылышымды өзүм билем" деди. Акчанын баарын Айбекке берген моюн алды да, жана мен сүйгөнүн өз жайына коюшумду суранды. Ошол күндөн баштап мени менен сырларын бөлүшпөй калды. Бүт баары ойдогудай, камсанаба балам деп. Мен ошол Айбек менен дагы жолуктум. Бул жолукусунда керсейип алыптыр. Өзүнчө эле кыйратып жибергенсип кыйын болуп, чынында аны 1-2 муштум менен өзүнө келтирип койдум. Анан ал апамды андан жөн эле кызганып жатканымды айтты. Айла жок, анын бетин боёгонго туура келди. Анан жаман ойлорунан алыс болушун айттым. Жыйынтыгында апамды капа кылбайм деген сөзүн алдым. Аягында ал акча үчүн эле сүйлөшүп жүргөнүн, анан апамды сүйбөсүн моюна алды. Эми аны апамды сүйдүрө албайм да, бирок сыйлаттыра алам. Мына ушундай бир кызыктуу окуяга кабылдым. Эгер ой пикириңер болсо, комментарийге жазгыла. Лайк басканды жана каналга катталганды унутпагыла. Саламатсыңарбы? Менин атым Зарина. Мен апам менен жашайм. Биздин Том аттуу мышыгыбыз да бар. Атам мен 5 жашка чыкканда каза болгон экен. Апам бизде эч нерсеге муктаж болбосун деп абдан көп иштейт. Өзүм 9-класста окуйм. Апам экөөбүз бири-бирибизге эң жакшы достор сыяктуу мамиле кылабыз. Бирок ал чындыгында эле абдан көп иштейт. Кээде мен уктап калгандан кийин үйгө келет. Жакында апамды кызматынан көтөрүшүп, жаңы районго көчкөнбүз. Ал дагы деле көп иштейт. Бир нече ай мурун мени менен кызык окуя болду. Апам жумушта бир аз кармалып калаарын айтты. Үйдө зерикпейин деп, мышыгымды алып алып, үйүбүздөн алыс эмес парк жака сейилдөөгө чыктык. Скамейкада отургам. Карасам, мышыгым бир бакка чыгып алыптыр. Мен аны алып түшүрө албай койдум. Бакка чыгайын десем, бийиктиктен корком. Аңгыча жанымдан өтүп бараткан бир жигит жардам берейин деди. Мышыгымды алып түшкөндөн кийин: "Сен бул жакта жашабайсың го? Мен сени таанымакмын" деди. Аны менен тааныштым. Аты Дастан. Жашы мени менен тең экен. Ал сүйкүмдүү, мамилечил жана жагымдуу бала экен. Сүйлөшүп отуруп канча убакыт өтүп кеткенин билбей калыптырмын. Караңгы кирип бараткан. Дастан мени үйүңө узатып коеюн деди. Жолдо баратканда ал өзүнүн үйүн көрсөттү. Мен карагандан кийин өз көздөрүмө ишенбей кеттим. Ал жакта апам бейтааныш киши менен сүйлөшүп турган экен. Дастан ал киши анын атасы, жанында турган аял анын таанышы экенин айтты. Алар жарым жылдан бери сүйлөшүп жүрүшөт деди. Мен шок болуп калдым. Дастан ал аялдын менин апам экенин угуп шок болду.
мен үйгө качкан бойдон кеттим. Башында апама менден бул сырды катканы үчүн жиним келип жүрдү. Бир нече күн ага такыр көңүл бурбай койдум. Апам ар түрдүү жол менен өзүнүн сырынын себебин түшүндүргүсү келди, бирок мен аны такыр укпай койдум. Андан кийин түшүндүм. Кичинекей баладай болуп жөнү жок таарынып атыптырмын. Көрсө атам каза болбой эле бизди таштап башка айылга кетип калыптыр. Апам болсо мени кайгырып жүрбөсүн деп бул сырды мага айтпаптыр. Мен апамдын жаңы сүйгөнү менен тааныштым. Анын баласы Дастан менен болсо тааныш элем. Биз бири-бирибизге конокко көп жолу барып келдик. Дастан экөөбүздүн кызыкчылыктарыбыз окшош. Апам менен Дастандын атасы үйлөнгөндөн кийин алардын үйүнө көчүп бардык. Азыр баарыбыз чогуу жашайбыз. Жана менин эми тең туш иним бар.